Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Vel qira'atu min mushafin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Şeyhler, biz Muhtasarul Viqoya attığı kitapten emne kılıp atağız? Sabaqты улантып жатабыз, туурабы? Өткөн сабагыбызда намазды бузуучу амалдар тууралуу бираз өттү келе. Намаз эмне бузат экен? Дүйнөлүк сөздү сүйлөө, онтоо, эгер тамга пайда болсо, дүйнөлүк бир иштер үчүн, башыбызга келген бир кайгы капалар үчүн, тамга пайда боло турган деңгээлде үн менен ыйлоо, бирөөнүн сөзүнө жооп айтуу, кыскасы ушундай нерселер бузат деп келип, Wal qira'atu min mushafin деген сүйлөмгө токтогон экенбиз. Кудайым буйрса, мына ошол жерден сабакты кайра эмне кылабыз? Улантабыз. Аллах Таала бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qira'atu min mushafin. Жана намазды бузуучу амалдардын бири Кур'андан карап окуу дейт. Kur'an'dan karab namaz kıraat kılуу жөнүндө биздин алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин көз карашы боюнча Kur'an'dan карап намаз окуу, Kur'an'dan карап Kur'an окуу бул намазды бузат. Эмне себептен десе, эки себеп айтат. Бир себеби баянгы Kur'анды көтөрүп туруу, анын баралыктарыны оодаруу, мындай кайтарып оодарабыз да. Бул амали касир болот дейт. Азыр амали касир жеринде төмөндө сөз келет. Ушул себептен бузат дейт. Дагы эгерде муну ала турган болсок, эгерде мисалга китепти алып мындай тактайдын үстүнө коюп койгон болсоң, барактарды өзүң оодарбасаң, анда намаз бузулбайт деген жыйынтык чыгат. Туурабы? Бирок экинчи себеби катарында Абу Ханифа айтат. Экинчи себеби дейт, бул мугалимден үйрөнгөн сыяктуу, Kur'an'dan öyrөнгөн сыяктуу болот. Мына ушул себептен бузат дейт. Эгерде бул себебини ала турган болсок, анда Kur'an'ды мейли сиз тияка коюп коюңуз. Түшүндүңүзбү? Баракты өзүңүз оодарасызбы, оодарбайсызбы? Айырмасы жок. Kur'an'дан үйрөнүү болгондуктан намазыңыз эмне болуп калат? Бузулуп калат дейт. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча, Абу Юсуф менен Имам Мухаммаддын көз карашы боюнча, Kur'an'dan карап кыраат кылуу бул намазды бузбайт, макрух болот болгону. Себеби Kur'an'dan карап намаз окуу, Kur'анды кыраат кылуу өзү бир ибадат да. А Kur'анды кароо дагы бир ибадат. Ибадаттын үстүнө ибадат болот дейт. Болгону бул жерде макрух болгондугунун себеби ахли китепке окшошуу болуп кетет дейт. Ахли китеп дагы ушундай кылышат го, билесиңер, жанагы өздөрүнүн инжилдерине же Тооротторунун колдоруна кармап алып ошондон эмне кылышат? Окушат. Бул ошого окшош болот, ошолордун амалдарыдан болгондуктан макрух болот дейт таксыры. Түшүнүктүүбү? Кош. Вад-дуау бима юсалу анин-наси. Вас-суджуду? Вас-суджуду аля наджисин. Жана намазды бузуучу амалдардын бири нажасатка сажда кылуу дейт. Бул маселеде дагы эки көз караш бар таксырлар. Бул маселеде дагы эки көз караш бар. Тарафайнын көз карашы боюнча мутлак намаз бузулат. Түшүндүңүздөрбү? Тарафайн. Кимдер тарафайн? Абу Ханифа менен Имам Мухаммад рахматуллаху алейхинин көз карашы боюнча сиздин чекеңиз барып нажасат жерге, булганган жерге тийдиби, намазыңыз эмне болот экен? Бузулат. Абу Юсуфтун көз карашы боюнча нажасат жерге сажда кылгандан кийин башыңызды көтөрүп кайра таза жерге сажда кылсаңыз намазыңыз бузулбайт. Түшүнүктүүбү? Биринчи нажасат жерге сажда кылдыңыз, анан билип нажасат экендигин. Кайка сажда кылдыңыз? Таза жерге сажда кылдыңыз. Намазыңыз бузулбайт дейт. А тиги Абу Ханифа менен Имам Мухаммад айтат, кайра таза жерге сажда кылбай, айырмасы жок, намазы эмне болот? Бузулат дейт. Мафхум? Я. Кош. Вад-дуау бима юсалу анин-наси. Жана намазды бузуучу амалдардын бири адамдардан сураганга мүмкүн болгон нерселерди Кудай Тааладан сурап намаздын ичинде дуа кылуу намазды эмне кылат экен? Бузат таксыры. Кыскасы, Кур'ан жана сүннөттө келбеген. Кур'ан жана сүннөттө келбеген же адамдардан суроого мүмкүн болгон нерселерди сурап дуа кылуу намазды бузат. Чүнкү адамдардан сураганга мүмкүн болгон, "О, Кудайым, мага 1000 дирхам бер,
десең, намаз не болот? Намаздын ичинде ошентип десеңиз, бузулуп калат. Же о Кудайым мени паланчынын же түкүнчүнүн кызыга үйлөнт десең, намаз эмне болот экен? Бузулуп калат. Түшүнүктүбү? Бул бузгандыгы эгерде акыркы каадага отуруудан мурун болсо, мисалга саждада ошентти да. Саждада ошондой сурады. Ал эми акыркы каадага отургандан кийин дүйнөлүк нерсени сурап, адамдардан сураганга мүмкүн болгон нерсени дагы сурап дуа кыла турган болсо, намазы бузулбайт. Тескерисинче намаздан чыгат. Вал хуружу бисун ихи болот. Өз амалы менен намаздан эмне болот? Чыгуу болуп эсептелет. Мафхум? Кош. Вал аклу ваш шурбу. Жана намазда бузуучу амалдардан бир нерсени жеш жана ичиш дейт. Намаз окуп жаткан адам бир нерсени жесе сырттан, же бир нерсени ичсе, намазы эмне болот экен? Бузулат. Бул жеген нерсеси көппү, азбы, айырмасы жок таксыр. Көп нерсе жейби же аз нерсе жейби. Бирок эгерде тишинин арасында нохоттон дейбиз го биз, кичинерээк нерсе бар болсо, аны жеп алса, чыгарбай жеп алса, намазы бузулбайт. Болгону макрух болот деп келет китептерде. Мафхумбу? Нохоттон чоң боло турган болсо, анда намазы эмне болуп калат? Бузулуп калат дейт. Мафхум? Хош. Вал амалул касиру ай ма яхтажу иля al-yadayn أو يستكثره المصلي أو يظن الناظر أن عامله غير مصل. Жана намазда бузуучу амалдардан бири амал касир дейт. Көп амал кылуу. Көп амалды алымдарыбыз түрлөрүн баяндаган. Китепте эмне дейт? Тактап айтканда эки кол менен аткарууга муктаж болгон амал. Же болбосо намаз окуучу өзү көп амал кылып койдум деп ойлогон амал. Же сырттан карап турган адам намаз окуучуга окшобойт дей турган болсо, намаз эмне болот экен? Амали касир болуп эсептелип, намаз бузулат. Кыскасы, намаздын амалыдан болбогон же жана намазды оңолтуу үчүн болбогон көп амал намазды эмне кылат экен? Бузат. Караңыз, жакшы эске алгыла. Намаздын амалдарынан болбош керек намазды бузуш үчүн. Же намазды оңдоп түзөтүү үчүн болбош керек. Ошондо көп амал кылсаң бузат. Ал эми эгерде намаздын ичиндеги амалдардан болсочу, аны кошумча кылуу менен намаз не болбойт? Бузулбайт. Мисалга, бир рүкү кылыш керегиде бир адам 2 рүкү кылып койду. 2 сажда кылыш керегиде 3 сажда кылып койду. Намаз бузулабы? Бузулбайт. Неге? Себеби сажда бул намаздын ичиндеги эмнелерден? Амалдардан. Жакшы эсиңерге алгыла. Амал, кыймыл, аракет, ашыкча кыймыл, аракет намазды бузуш үчүн биринчи шарты эмне экен? Намаздын ичиндеги амалдардан болбош керек. Эгерде намаздын ичиндеги амалдардан сен кошумча кылсаң, намаз бузулбайт, болгону саждай саху болот. Мафхум? Жанагы айтканда 2 рүкү кылдың, же 3 сажда кылып койдуң, же 4 сажда кылып койдуң мейли. Түшүнүңөрбү? Бул намазды не кылбайт экен? Бузбайт. Болгону саждай саху болот. Же экинчиси эмне дедим? Намазды оңдоо үчүн болгон болсо, намаздын ичиндеги амалдардан эмес, бирок намазыңызды оңдоо үчүн, түзөтүү үчүн болсо, ал да намазды бузбайт. Мисалга, даратыңыз сынган кезде кокустан жел чыгып кетти. Эмне кылат элек барып? Кыбладан жүзүбүздү буруп, барып даратханага дарат алып келет элек. Ошо кыбладан жүздү бурган намаздын амалдарданбы? Жок. Жол басуу намаз амалыбы? Жок. Дарат алуу намаздын амалыбы? Жок. Бирок намаз не болбойт? Бузулбайт. Неге? Себеби максат намазды кайра оңдоо болуп жатат. Түшүнүктүбү? Кыскасы, амал бузуш үчүн, көп амал бузуш үчүн намаздын жынсыдан болбош керек, же намазды оңдоо үчүн болбош керек. Ошондо намазды бузат. Эми амали касирдин тафсири жөнүндө алымдарыбыз бир канча пикир айтышкан. Амал касир эмне десе, бир пикир эмне экен? Айма яхтажу иля al-yadayn. Эки кол менен аткарууга муктаж болгон амалдар. Yani siz аткарган кезиңизде адатта эки кол менен аткара турган нерселер бар. Мисалга, курбайлоо канча кол менен кылынат? Эки кол. Көйнөк-пөйнөктөрдү кийүү, эки кол. Топчуну төнөө, эки кол. Туурабы? Мына ушундай нерселерди эгерде сиз бир кол менен да кылсаңыз, намаз бузулат. Мисалга, мен бир кол менен намаз окуп атам, да топчумду төнөп койдум. Бул өзү негизинде канча кол? Эки кол. Адатта эки кол. Бирок бир кол менен кылсаң да намаз бузулуп калат. Мафхумбу?
Ошон үчүн не дейт? Ай ма яхтажу илал ядайн. Амали касир эмне десе, амал касирдин бир түрү эмне экен? Эки кол менен аткарууга муктаж болгон амалдар. Ал эми эгерде бир кол менен аткарыла турган амалдарды кылсаңыз, намаз бузулбайт. Мисалга допу кийүү. Адатта немен? Бир кол менен кийип коесуң. Туурабы? Алдың башыңа койдуң, басып кеттиң. Туурабы? Эгерде намаздын ичинде допуңуз түшүп кетсе, кайра башыңызга коюп коесуз да окуй бересиз намазыңызды. Намаз не болбойт? Бузулбайт. Эки кол менен алып коюп койсоңуз да бузулбайт. Себеби муну адатта канча кол менен кылат? Бир кол менен. Мына ошол жерде алымдарыбыз айтат, допусу түшүп кетсе, жалаңбаш окусуңбу же допуну кийип алсыңбы? Допуну кийип алуу жакшы дейт, даже керек болсо. Түшүп кеттиби, кайра башыңызга коесуз, уланта бересиз намазыңызды. Түшүнүңөрбү? Бул бир пикир. Экинчи пикир. Намаз окуучу өзү жасаган амалын өзү көп деп санаса дейт. Өзү көп кыймыл аракет жасап атат, мындай туура эмес кыймыл аракеттер кылып коюп. Өзү айтып атат, мен ушул намаздын ичинде туура эмес кыймылдарды көп жасап койдум дейт да. Ошондо намаз эмне болот экен? Бузулуп калат. Кээ бир китептерде ушул маселени, ушул пикирде бул Абу Ханифанын көз карашына жакын деп айтылган да. Себеби Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин бир адаты бар, эстен чыгарбагыла. Ким эмнеге кабылса, ким эмнеге учураса, өзүнүн пикирине тапшырат. Сен өзүң не дейсиң дейт да. Ошондой деген бир не бар? Пикири бар. Эрежеси бар. Ким эмнеге кабылса, ошого тапшырат. Бирок алымдарыбыз айтат, бул маселеде дейт, бул пикирди албашыбыз керек дейт. Бул пикир туура эмес дейт. Өзгөчө эгер карапайым элдин өзүнүн оюна калтырып койсоң, хаос болот да. Алар көп кыймыл аракет жасап коюп эле эмне деп коюшу мүмкүн? Бузулбайт деп коюшу мүмкүн да. Туурабы? Чачын тырмап. Азыр бар го кээ бир адамдар намаз окуп жатса, чачын тырмай, биякта шымыны мындай кылат, көтөрөт, түшүрөт дегендей каалагандай кыймыл аракет жасайт. Эгер ал өзүнүн оюна калтырып койсоң, такыр эле намазы бузулбайт. Ал айтпайт да, мен көп амал кылдым дебейт, мен аз амал кылдым деп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бул пикирди не кылбайбыз? Ала албайбыз. Үчүнчүсү, алыстан карап турган киши сизди карап атат да. Элдер намаз окуп атат, бирок кыймыл аракетти көп жасап атат. Намазга тиешеси жок кыймыл аракеттер бар. Сакалын кармалайт, тырмалайт, андай кылат бар го. Сырттан караганда карайт да. Ушул элдер намаз окуучуга да окшобойт дейт да. Сиздин намазыңыз не болуп калат? Бузулуп калат. Бадаиус Санаи аттуу китепте, Мухитул Бурхан деген китепте жана башка китептерде мына ушул пикирди туура жана жакшы деп келген таксыр. Түшүнүктүбү? Ушундай пикир дагы бар. Сырттан караган адам сизди эмне деп ойлойт? Намаз окуучуга такыр эле окшобойт го деп ойлосо намазыңыз бузулат. Ошон үчүн намазды берилип, Кудай Тааладан коркуп тынч туруп ибадат кылышыбыз керек. Лишний кыймыл жасабай, ашыкча кыймыл аракет жасабаш керек. Төртүнчү пикир келет. Уда 3 кыймыл аракет жасоо дейт. Түшүнүңөрбүзбү? Уда. Мисалы, эгерде 3 жолу колуңузду көтөрүңүз, бир тырмадыңыз, колуңузду кайра байладыңыз, бир рүкүндө кыямдасыз. Фатиханы баштадыңыз, Алхамдулиллахи Роббил аламин, тырмап койдуңуз да кайра мына кылыңыз. Анан келип Ияка набуду дегенде кайра тырмап койдуңуз. Себепсиз эле да. Кээ бир адамдар бар го, ошондой сакалын кармалай берет, ушинтип эле. Ошентип эгерде кыямда сиз 3 жолу ошондой колуңузду үзүп, кайра коюп, кайрыңызды көтөрүп, кайра коюп ушинтсеңиз, бул уда 3 кыймыл аракет жасаган болот да, сиздин намазыңыз не болот? Бузулуп калат. Түшүнүктүбү? Түшүнүңүздөр да, 3 жолу удада. Эгер үзүрсүз болсо, себепсиз эле 3 жолу мисалы сакалында андай кылды да, аны туруп, мындай кылып, кайра Куран окуп жатып кармалап койду. Кайра туруп, кайра Куран окуп атып эмне? Сакалын кармалап койду. Намаз эмне болду? Бузулду дейт. Мафумбу? Мына ушуга жараша биздин алымдарыбыз дагы башка бир канча намазды бузуучу нерселерди баяндашкан да. Мисалга, эгерде намаздын ичинде бир салыптын өлчөмүнчө басып, бир рүкүн аткаргандай мөөнөт токтоп, анан экинчи сапка бассаңыз, намаз бузулбайт. Эгерде токтоосуз 2 сап бассаңыз, намаз не болуп калат? Бузулат. Бир кадам таштадыңызбы? Биринчи сапка жеттиңиз да, алдыңызга бир тормуз. Анан эмне кылабыз? Анан бир рүкүндөй токтоп, бир рүкү кылгыдай токтоп, анан экинчи сапка эмне кыласың? Жол басасың. Намаз бузулбайт. Эгерде турут деп чуркап кетип калсаң, намаз не болот? Бузулуп калат. Бул бир мисал катарында да.
Amal kasirler bularda. Egerde kökürөгүңүздү kıbladan bursanız namaz emne bolot? Buzulat. Çünkü tuğra emес kıymıl hareket boldu. Çünkü üçüncüsü egerde ayal namaz okup жаткан кезде balası kelip emse ayaldın kökürөгүнөн süt çıksa namaz buzulat. Bilip oyt bolot da жаш balası barlar oynup gelip turup asılıp emibise деген söz da. Je eger süt çıkmasa da ele 3 jorу sora turgan bolsa namaz emne bolot? Buzulup kalar. Mafhum bu? Şunday dagın köp misallar var. İnşallah anı dagın kelечекте dagın başka kitaplarda emne kılasыңар dostlar? Okuysunlar. Hoş. Ve kuriha kullu hay'atin yakunu fiha terkul khushu'i. Ve kuriha kullu hay'atin yakunu fiha terkul khushu'i. Kitaptın yazıcısı namazdı buzuvçu amaldardı bayanda bütüp namazın içinde makruh bolğon amaldardı bayandoogo kirişti. İki tür makruh var. Birincisini makruh tahrimiye dep koyot. İkincisini makruh tanzihiye dep koyot. Makruh tahrimiye fiqh kitaplarında eğer de makruh dep ele aytılıp kalıp sıfatı kelbese makruh dep koydu da kelse anda makruh tahrimi bolat deydi alımlar. Makruh ele dep koydu aytmadı tanzihi tahrimi dep hiç desesini aytmadı. Jön ele makruh dep yazıp koysa emne bolat eken al makruh tahrimi bolat deydi. Çünkü je bolboson başkaça aytkanda zanniyu subut zanniyu dalalat dalilder menen bolsa makruh tahrimi bolat deydi. Zanniyu subut mesela ahad hadisler menen qat'iyu subut bolup zanniyu dalalat bolsa anda dagın ne bolat? Makruh tahrimi bolat deşet. Çünkü bunu dagın düşünösüңөр usul kitaplarda dagın keledi inşallah. İkincisi makruh tanzihi dep koyot. Onu taştoosу жакшы болгон амалда кылып алсаңыз жакшы. Kebir kitaplarda köp uçurda deydi. Köp uçurda makruh dep gelse, o makruh tanzihi maksat kılınat deydi. Jana birinci kitaplarda ne dedi? Tahrimi maksat kılar. Birok bul jerde tanzihi bolot degen pikir dagın var. Mına oşonduktan makruh dep kelgen kezde biz al makruhun dalilini karaşыбыз керек. Dalilini karayбыз, oşo daliline jaraşa bul jerde makruh tahrimi je tanzihi bolot degендиги жыйынтык чыгарышыбыз керек. Bu Raddul Mahtar'ın жазуучусу İbn Abidin rahmetullahi aleyh şuntu aytат. Düşünüzler İbn Abidin rahmetullahi aleyh aytkanda dalildi karabay turup da makruh tahrimi je tanzihi ekendigini bilse bolot deydi. Kantip dese misalga deydi, eğer de vacipti taşlasa makruh tahrimi bolot deydi. Al eğer sünnetli taşlasa deydi makruh tanzihi bolot. Birok tanzihiler tahrimiga taştalgan sünnetin bekemdigine jaraşa jakın bolat deydi. Mesela sunnat-ı muakkadаны taştasan kanday bolat degende sözde. Kança küçtүү sünnet bolsa, oşonço makruh tahrimiga emne bolat deydi? Jakın bolat degen sözler var taksirim. Kıskası düşünüңүздөр, kitapta azı tömönde keledi. Makruh tanzihi keledi, makruh tahrimiler keledi emi. En birinci kitaptın yazıcısı emne jönde aytıp atat. Wa kuriha kullu hay'atin yakunu fiha tarkul khushu. Ar bir huşunu taştoogo sebep bolgon körünüş ne bolot? Makruh bolot. Ar bir huşu degen söz bu kiçik beyillik, Kuday Taala'dan korku degen söz. Düşünüңүздөр, menmensinүү, tekebirlikке bolgon körünüşler ne bolup kalat eken? Makruh bolot. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Mu'minun suresinde mintip aytkan jeri var da. Mu'minlarda çınığı imandalarda sıfatlap mintip aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un deydi. Çındığında imandalar kutuldu. Baktılı oldu. Birok imandalar kim dese allazina hum fi salatihim khashi'un. Namazlarında huşu kılganlar deydi. Namazlarında huşu kılgan adamlar deydi. Emi şeyhler. Alar kimdir? Tafsiri Qazi Baydavi'ni açıp karasan, Qazi Baydavi degen tafsir var. Bunu Orta Asya'da okulup kelegen kitaplardan bu. Orta Asya'da Jalalayn'da okutuşat, anan Madarik, janagı Nasafi tafsirini okutuşat, anan keyin Qazi Baydavi'ni okutuşat ede damılalar.
Çünkü mına uşul tafsiri Qozi Bayzovi'da kelet. Allazina hum fi salatihim khashi'un dese, ne manisi var dese, al-khaifuna minallah. Allah'tan korkkondur deydi. Allah'tan korkup vel mulzimuna absarahum masajidahum, közlerini sajda orunga tutkan adamlar deydi. Şimdi sözge bir tafsiri uşunday. Kuday Taala'dan korkup namazda tınç durup közlerini sajda orunga tutkanlar kimler eken? Khashi'undar eken taksir. Mına uşul ayat düşköndөн keyin sahabalar bardыгы sajda orunda karab okuşa turgan boldu deydi. Aga çeyin da öydönü karab okugandardı deydi da rivayetlarda. Uşul ayattan keyin bardыгы kayda karab kaldı? Sajda orunda. Al-mulzimuna absarahum masajidahum. Kuday Taala'dan korkup berli okuganda. Mına uşul sebepten uşul ayattın negizinde huşuga, kiçik beyildike, taştoogo sebep bolgon bardык körünüş emne bolat eken? Ya makruh bolot. Misalıga beldi karmao deydi ko bizde. Mınдай kılıp alat ko. Şu namazın içinde dagın, sırtında dagın şunday beldi karmao alуу bul makruh amallardan kelет. Kiyimi je denesi menen, sakalı menen misalıga oynou. Kebir adamlar var kiyimini mınдай kıla berет, namazın içinde var go. Je sakalını mınдай kıla berет var go. Uşular bardыгы emne bolot taksirim? Ya makruh bolot. Nege? Sebebi jakşı emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. Bir kişini bayqap karatsa, bayqap kalsa sakalı menen namaz okup atkan кезде özünün sakalını da karmalap koyat eken da. Oşonda peygamber aytat: "Law khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihuhu." Eger de bul kişi üçün jüröktön Kuday Taala'dan korkkondo, jürögünde Kuday Taala'nın korkuu bar bolgondo, anda müçölörü dagın korkmok deydi. Daşa aytkanda kolu öz ordunda turup köp sakalını karma oyunu etele deydi. Çünkü saksılarım. Oşon üçün kıskası ar bir körünüş, tekebirliktin körünüş bolsa, kiçik beylikti taştoogo sebep bola turgan bolsa, al körünüş ne bolot eken? Makruh bolot. Misalıga manjalardı mınдай kılıp kırsıldatıp mınдай talabız, namazga ketip atkan кезде je namazın içinde kırsıldatsanız, je manjalarınızı mınдай salsanız biri-birine. Bular bardыгы makruh amallardan bolup eseptelet. Namazın sırtında deyli, namazı kütüp atkan кезде uşunday kırsıldatıp kal, kebirler oturup alıp mınдай kılıp. Oşol makruh. Je namazga ketip atasыз meçitke. Oşondo dagы mınдай kılıp alıp ketseniz, bul makruh amallardan katarına kiret. Jön barışыңız керек siz. Tüp-tüs. Bu je sport emes, sen sportga ketip жатпайсың. Mafhum? Koş. وقلب الحصى ليسجد إلا مرة. وقلب الحصى ليسجد إلا مرة. Emi kitaptın neyisi? En birinci namazın içindeki makruhlardan bayandadı. Ne eken? Mayda taştı tazaloo, sajda kıla turgan orununuzdan tazaloo makruh bolot. Birok eger de sajda kıla albasa bir jolu tazaloo ruhsat deydi. Kıskası namaz okup jatkanda sajda kıla turgan ordunuzda mayda taşlar bolsa, oşonu tazaloo makruh tahrimiya bolot. Düşünüzler mi? Tüm bile neyde aldın ala tazalabay başlap aldığınızda namazdı. Özü adatta aldın ala tazalaşın gerek de. Çekendi koyguday bolbay tazalaşın gerek de. Koksa şunday boldu da. Keyin sajda kılayın degende sajda kılуу sünnetте atkara turgan dengelde sajda kıla albasan, anda bir jolu tazalоо sizge ne bolot eken? Ruhsat berilet. Bir jolu gana. Çünkü birok tazalamasanız jakşı oşondo dagı. Al эми эге de çekeni takır koyууга, janagı mildet bola turgan ölçömdө koyууga мүмкүнчүлүк жок болсо, шунча köp taş sen takır эле не кыла албайсың? Çekеңди koya албай турган болсоң, анда bir жолудан köp болсо деле тазаласаң эчтеке болбойт. Макрух болбойт. Мafhum bir iki жолумда кылып тазалап койсоң болот. Негизи өзү алдын ала тазалаш керек эми. Кокс ушундай болсо деген сөз бул. Mafhum? Koş. ومسح جبهته من التراب فيها. Jana namazın makruhlarının biri namazın içinde çekesindeki toprakta arçuu deydi. Tazaloo deydi. Eğer de namazın içinde namaz okuçunun çekesine toprak, çöp, kıskası liboy bir nese juksa, canlaşıp kalsa, anı tazaloo arçuu ne bolot eken? Makruh bolot. Birok eğer de namazda alaksa turgan dengelde olsa, şunday köp canlaşıp kalgam da olup salаңдап senin alaksyp atat da, anda arçıp koysanız makruh bolboyt taksırım. Alaksıtbasa, sizdi başka jaka pikiringizdi burbasa, anı arçış emne eken?
Макрух болот. Эгерде сизди алектентип, алаксытып кое турган деңгээлде болсо, анда арчып койсоңуз макрух эмес болот. Ошондой эле намаздын сыртында дагы намаз бүткөндөн кийин караңыз, эске алыңыздар. Намаздын сыртында арчуу макрух эмес. Неге? Тескерисинче ибадатты жашыруу үчүн же рия же сум'a коркунучу болгон кезде арчып таштаган мустахаб болот наоборот. Намазыңды окуп алып, чекеңдеги топуракты мерге мындай кылып көрсөтсөң айтат да, бул шейх намаз окуптур деген адам ошондой ой кетет го ойго. Өзүңдү кыйын санап каласың го. Рия, сум'a же ибадатты жашыруу максатында сен наоборот арчып койсоң жакшы намаздын сыртында. Билбесин сени эл намаз окугандыгыңды. Элдин билгенин нерсе жок, кажети жок. Сен билесиң да Аллах көрүп турат. Аллах угуп турат. Туурабы? Аллах эч качан жакшы иш кылгандардын сообун текке кетирбейт. Сөзсүз түрдө аны берет. Болду, ошол жетет. Айдардын билгени, Руслан агайдын билгени же башка агайдын билгенинин кажети жок таксырым. Тек гана Кудай билсин болду. Түшүнүктүүбү сөз? Эмне дедик? Ошондой эле намаздын сыртында арчуу макрух эмес. Тескерисинче ибадатыңызды жашыруу максатында же рия сума болуп калуунун коркунучу боло турган болсо, арчуу эмне болот экен? Мустахаб болот. Эсинен чыгарбагыла. Жана чекесиндеги терди намаздын ичинде дагы арчуу не эмес? Макрух эмес таксыры. Терлеп кетсеңиз, арчып койсоңуз неси жок, зыяны жок. Кош. والسجود على كور عمامته. والسجود على كور имаматихи. Жана намаздын макруларынын бири селдесинин оромосуна сажда кылуу дейт. Тактап айтканда чекеңиз тийбей, селдеңиз тийип калат да. Мисалга мына шейх эмне кылат? Мына допуну. Мындай кылып алдыңга жылдырып кийип алган. Чекеси тийбей эмне тийип атат биринчи? Допусу тийип атат. Ошол макрух болот. Мафум? Же мисал калпакты мен мына төмөн кылып кийип алдым. Чекем тийбей эмне тийип атат? Калпак тийип атат. Ошол нерселер бардыгы эмне болот экен? Макрух амалдардан болот таксыры. Бул жердеги максат ошо селдесин немесе эмес. Любой намаз окуучунун денесиндеги кийим ушундай болот. Сиз жеңиңизге сажда кылсаңыз да эле ошондой. Чүнки мойнуңузга илип алган полотенце болсо, ошого сажда кылсаңыз да эле макрух болот. Сизге илингенби? Ал макрух болот. Сиз кыймылдаганда кыймылдайт го? Ошол сиздин денеңизде сиз кыймылдаганда, кыймыл аракет жасаганда, сиз менен чогуу кыймылдай турган любой нерсе, этегиңизби, жеңиңизби, буга сажда кылуу эмне болот экен? Макрух болот. Болгону эгерде аябай ысык болуп, же аябай суук болгон кезде сактануу максатында ошентсеңиз эмне экен болот. Мафум? Я. Ушул жерде анда сабакты токтотолу. Аллах Таала бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.